Салам достор, кандайсыңар? Бүгүнкү химия предметинин 6 сабагына кош келиңер. Барыңардын келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта кычкылдануу жана калыбына келүү деген реакцияларды өтөбүз. Эмне үчүн бул жерде кычкылдануу калыбына келүү дегенде дат баскан темирдин сүрөтүн коюп койдум. Себеби дегенде темирдин дат басышы же болбосо бир заттын эскирип кетиши, ошолордун баардыгы кычкылдануу калыбына келүү реакциялары жүрүп кеткендиктен ошондой абалга келип калат экен. Кычкылдануу калыбына келүү деген бул өзү эмне? Электрондорду реакцияга киргенде заттардын ортосунда өткөрүүдө пайда болгон химиялык өзгөрүүлөр кычкылдануу калыбына келүү реакцияларды аталат. Кычкылдануу реакциясы. Кычкылдануу реакциясы деп жердеги кайсы реакцияларды айта алабыз? Мисалы үчүн, кычкылдануу дегенде өзүнө бир оону кошуп алуу деген түшүндүрөт да, бир кычкылтекти кычкылданып баратат. Кычкылтек деген сөздөн алынган. Жердеги негизги энергия булагы, жердеги баардык энергия булагы бул кычкылтектен пайда болот. Мисалы үчүн, көмүрдүн күйүшү, бензиндин күйүшү, оттун жагылышы, жада калса биздин тамак жеп жатканда дагы организмибизде тамактардын сиңиши, бизге энергияны бериши дагы бул кычкылдануу реакциясы деп аталат. Кычкылдануу реакциясы кантип жүрүп атат организмде? Биз жеген тамактын баардыгы органикалык түрдө организмибизде болот. Ошо органикалык организмдердин күйүшү, өткөндө күйүү реакциясы деп өткөнбүз. Ошолор болсо кычкылданып күйгөндөн кийин, андан кийин эмне берет бизге? Көмүр кычкыл газын жана сууну берет. Ушулардын баардыгы кычкылдануу реакциясы деп аталат. Кычкылдануу реакциясы ар дайым калыбына келтирүү реакциясы менен бирге жүрөт дейт. Реакцияда бирөөсү эгер кычкылданса, бирөөсү сөзсүз калыбына келиш керек экен. Кычкылдануу реакциясы бул кычкылтек менен бириктирүү дегенди билдирет. Калыбына келүү болсо кычкылтекти жоготуу дегенди билдирет экен да. Мисалы үчүн, бул жерде эски машиналардын түсү өзгөрүп калат. Себеби дегенде алар өздөрү кычкылтек менен реакцияга кирип кеткен болот да. Кычкылтекти каяктан алат? Күндүн нурунан алышы мүмкүн, же болбосо замандын өтүшү менен кычкылтек аздан аба аркылуу келе берип, кийин ошо бир машинанын дагы түсүн өзгөртүп койгонго чейин жетет экен. Кычкылдануу реакциясы менен калыбына келүү реакциясынын экөөнүн айырмасы эмнеде? Реакция кычкылданганда электрон жоготот дейт. Мисалы үчүн карайлы. Натрий бар. Натрий кычкылданганда натрий плюс болуп калат экен, бир электрон жоготот. Биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Натрий плюс болгондо электронду жоготот, ал эми кандайдыр бир зат минуска айланганда бул электронду өзүнө тартып алат депчи. Ошондой эле бул жерде мынакей көрүп аткандай эле натрий кычкылданып, плюска айланып, бир электрон жоготту. Электрон всегда минус менен жүргөндүктөн, бул жерде электрондун минусу менен плюсту көбөйтсөңөр, экөөнүн минус чыгат да. Демек бул жерде минус 1 электрон экен. А бул жерде плюс менен минус 1ди кошсоңор 0 чыгат да. А натрийдин баштапкы эмеси валенттүүлүгү 0 болуп саналат. Натрий өзү жалгыз турганда всегда 0 болот. Реакция калыбына келгенде электрон тартып алат дейт. Мисалы үчүн карайлы, хлор газы бул жерде 0 болот. Хлор газы 0 болот, а бул жерде минус 1 болду. Минус 1 2 коэффициенти менен минус 2 болду да, минус 2. Демек, бул жерде 0 минус 2 болгонго чейин бизге 2 электрон керек болот экен. 2 электронду кантип атат? Бул жерде мынакей минус деген, плюс 2 электрон, плюс менен минусту көбөйтсөңөр минус чыгат дагы. 0го минус 2ни кошсоңор минус 2 деген жоопту алып теңдемеңер туура чыгат экен. Биринчи мисалды карап көрөлү буга. Мынакей бул жерде циндин хлориди жана лид деп коет. Англисче бунун кыргызчасы синецдин эмеси 4-чү хлориди бул экөө реакцияга киргенде мынакей SN дегендин валенттүүлүгү 4кө өзгөрүп, а бул жерде PB-ники плюс 2 болуп калды. Мынакей SN-дики башында деген эми болгон? Плюс 2 болгон, а кийин ошо SN деген плюс 4кө өзгөрдү. Плюс 4кө өзгөрдү дегенде ошондо бул жерде 2 плюс 2 болуп атат да. Демек, бул жерге плюс 2 болгон үчүн кычкылданып атат. Демек, эмесин валенттүүлүгү көбөйсө, бул кычкылдануу реакциясы деп аталат экен. Ошондой эле бул жерде PB-ни карайлы.
пибини караганда +4 болуп атат, а бул жерде +2 болуп атат. Демек, реакция чыкканда бул жака 2 электронго азыраак чыгып атат да. Демек, бул -2 болгондуктан калыбына келүү деп аталат экен. Ошондой эле экинчи мисалыбызды карай кетели. Бул жерде сера деп коет. Күкүрттүн валенттүүлүгү -2 экен. А күкүрт деген кийин реакциядан чыккандан кийин 0 болуптур да, өзү жалгыз туруп калыптыр. Демек, -2ден 0го бул какой-то бир прогресс болуп атат да. Прогресс болгон үчүн +2 болду дагы, экөөнүн дельтасы, башкача айтканда экөөнүн айырмасы +2 болду. Ошон үчүн бул жер кычкылданды деп айтабыз. Бул жерде деген 5тен +2ге өзгөрсө, бул -3кө азайды деген сөз. Ошон үчүн бул калыбына келди деп саналат. Негизи кычкылдануу калыбына келүү реакциялары көбүнчө сүрүп чыгаруу реакцияларында байкалат экен. Мисалы үчүн бул жерде карайлы. Сүрүп чыгаруу деген реакцияны өткөнбүз. Баарыбыз A реакцияга кирет, BC менен анан C чыгат дагы, AB экөө чыгып кетет да. Бул жерде ошондой эле сутек менен купрум оксид менен эмеге кирет реакцияга. Бул жерде купрум өз жалгыз эле калып калды дагы, суу чыгып кетти да. Бул жерде демек Ону H өзүнө тартып алды. Ал эми купрум болсо өз жалгыз калып калды. Купрумдан эмне үчүн бул тартып алды? Себеби дегенде H-тын реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгү купрумга караганда алда канча жогору болгон үчүн купрум калып калды дагы, H аны тартып алган үчүн ушинтип кирип кетти. Бул жерде H башында деген 0 болчу, H болсо кийин +1ге көбөйүп калыптыр да. Демек, экөөнүн ортосундагы дельтасы +1 болду. Демек, буну кычкылданды деп айтабыз. Ал эми купрум болсо башында +2ден 0го түштү. Ошон үчүн экөөнүн дельтасы -2 болуп калыбына келди деп атайбыз. Кычкылдануу калыбына келүү реакциялары менен теңдөө дейт. Теңдеп көрөлү. Бизге бир реакция берилди. Феррумдун 3-оксиди дейт. Феррумдун 3-оксидин натрий менен реакцияга кирип атат. Натрийдин 2-оксиди чыгып, натрийдин оксиди чыгып, анан феррум өзү чыгып калыптыр. Эмне үчүн натрий мындан тартып алды? Себеби дегенде биз жана айтып кеткендей эле, натрийдин реакцияга кирүү жөндөмдүүлүгү феррумга караганда алда канча жогорураак. Себеби дегенде натрий 1-чи группага таандык. Ошондой эле бул электропозитивный электрон деп коет, ошонусу жогорураак. Ошон үчүн бул жерде натрий 2O болду дагы, феррум чыкты. Буну кантип теңдейбиз? Эң биринчи феррумду жазабыз. Феррумдуку +3 болчу. +3 барабар дейбизде, феррум 0го түшкөнүн байкайбыз. Бул жерде мынакей 0ду көрүп атасыңар. Демек, феррум өз жагы туруп калса 0 болуп саналат экен да. 0го түштү. Экөөнүн ортосундагы дельта электрону мынакей минус электрон болду. Бул жерде E'нин минусун унутуп кетиптирмин. E всегда электрон минус менен жүрөт, а минус менен минусту экөөнү көбөйтсөңөр плюс болот дагы, +3 болот. А +3тү 0го кошсоңор +3 чыгат, ошо менен огу менен барабар болот экен. Бул жерде деген +1 болду дагы, бул жерге деген 1 электрон алып ийсек, мынакей натрийдин 0-чу валенттүүлүгүнө барабар болот экен. Бул жерде деген 3 электронду башкадан тартып алуу жөндөмдүүлүгү бар, а бул 1 электронду жоготуу жөндөмдүүлүгү бар дегенди түшүндүрөт экен. Бул калыбына келди болуп саналат, а бул болсо кычкылданды болуп саналат. Экөөнү теңдеш үчүн бул жерде 3 деген коэффициент буга тиешелүү эмес беле? Ошо 3 электронду бул жакта да 3 электрон кылыш үчүн мынакей бул жагын 3кө көбөйттүм дагы, бул жагы ошондой калыш үчүн эле 1ге көбөйтүп койдум. Ошондо overall деп коет. Жалпы реакция биздики мындай сыяктуу болуп калат экен, карайлы. Феррумду ушул эле реакцияны жазабыз. Кийин бул жерде 3 дегенибиз кайсыл жерге келип аткан болот? Натрийдин астына келип аткан болот да. Эгер натрийдин астына 3 келсе, бул жерде +1 болгон жерине, бул жерде натрий 6 болуп калат дагы. Натрий бул жерге 6 жазылат экен. Бул жерде деген феррумдун эч кандай эмеси өзгөрүлбөйт. Реакция коэффициенти өзгөрбөйт. Себеби дегенде мынакей бул жерде 2 феррум болгон үчүн эле бул жерге 2-ни эле жазабыз. Үй табышма бергим келип турат силерге. Мынакей ушул реакцияны карагыла. Реакция мынакей. Феррум сульфат плюс перманганат менен эмени сульфурик acid деп коет.
серная кислотаны реакцияга киргизиптир. Серная кислотаны реакцияга киргизгенде мынакей бул жерде феррум +2ден +3кө көтөрүлүптүр. Башкача айтканда кычкылданыптыр. Ал эми бул жердеги манганейт деп турат, марганецтин эмеси, анын валенттүүлүгү +7 бул жерде, +7ден мынакей бул жерде +2ге түшүп калган экен. Демек калыбына келди да. Ошондой эле бул жерде феррум 2ден 3кө көтөрүлгөн. Калыбына келген реакция болсо бул жерде хром +6дан +3кө түшкөн экен. Ушуну силерге үй тапшырма берем. Жообу кандай чыкканын кийин Telegram группа ачканда Telegramга жазсаңар болот. Telegramга жазганга чейин чыдай албай баратсаңар, анда комментарийлерге дагы жазсаңар болот. Комментарийлер ар дайым силерге ачык. Эгер суроолоруңар болсо, ошол жактан ар дайым кайрылып тургула. Сабак жөнүндө дагы толугураак маалымат алгыңар келсе, мынакей бул жерде ссылканы коюп атам. Ушул ссылкага кирип, YouTube каналга кирип, ушун химиядан кычкылдануу калыбына келүү реакцияларды жөнүндө көрүп чыксаңар болот. Именно ушул видеодон. Ушул видеодон дагы суроолоруңар болсо, кийин Telegram каналдан кайрылсаңар болот мага. Бул ссылкабызды дагы мен видеонун описаниясына калтырып коем. Ошол жерден да киргиле. Силер менен бүгүн Альбина Замирбекова болду. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңар менен жакшы тургула.